Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей азыр метро, кайсы метро? Новый Черемушкадагы метроға келип калдым. Шапка алып алайын деп, могул жерде биздин кыргыздардын Азия Микс деген мужской одежда саткан жери бар экен, туугандар. Шапка алып алайын деп случайно эле келип калдым. Бир шапка менен бир шарф алып алайын дедим эле. Метро могу тушта эле көрүнүп турат. Метродон чыгып эле түп-түз басып келсеңиз, Азия Микс деп жазылып турат, туугандар. Азыр иштерин бир сыра көргөзө чейин укмуш кылып ачыптыр. Мен мындай магазин көрө эле келем Москвага келгенден беричи. Экинчи этажда. Кийимдер основном Гуанчжоу, фабричный кийимдер экен, Турция экен, туугандар. Бул жакта келгенде эле могу курткаларды, могу обувтарды бүт скидкасы менен берип атабыз дейт. Основном пятница, суббота, воскресенье күндөрү скидка болуп атат экен, туугандар. Могу 4000 сомдук Колумбиянын курткаларын фабричный, туугандар. 1,5 миңден могу эко обувтарды, бул да фирменный, 2 миңден могу кроссовкалар болсо бүт 900 рубльдан экен, туугандар. А бул жакта дагы на бір экен кроссовкалар, бул жагы мужской, носкисинен баштап кроссовка, бүт мондай полуклассический кроссовкаларга чейин. Джинсовкалар 100 түрү бар экен джинсовкалардын, туугандар. Полуклассический спортивкалар. Мондай сонун курткалар, караңыздар. Курткалар 1,5 миңден баштап 6,5 миңге чейин на выбор экен, туугандар. Келсеңиздер, сону скидкаларды кылып, эгерде бул жерде бир 10 миңдик, 15 миңдик соода кыла турган болсоңуздар, кошумча мондай сонун подаркаларды берип атыптыр. Мондай Dyson, мондай фендерди, мондай сонун видео регистраторларды, пылесосторду, сакал алгычтарды, наушниктерди кошуп берип атат экен, туугандар. Караңыздар чоңдугун. Укмуш сонун, мондай сонун жилеттер. Астындагы спортивкаларды кала, асты үстү спортивкалар, курткалар на выбор. Көрдүңүздөр да. Мен мынчалык чоң кыргыздардын магазинин ушул жака келип Москвада көрө элекмин, туугандар. Караңыздарчы кандай сонун. Рубашкалар на выбор. Рубашкалар. Караңыздар. Фабричный. Гуанчжоу дейт, бүт бардыгы. Ошундардын караңыздар качествосын. Мужской жакты көргөздүм. Женскийлер жакында көргөзө кетпизди. Айымдардагы көргөндөр көп да. Айымдар болсо, туугандар, 1+1 экен. 15 числого чейин бул жерде скидка болуп атат экен. Эгерде бир куртка алсаңыздар, мондай двойкалар бекер экен, туугандар. Женский да на выбор, джинсовка дейстерби, кофта, куртка, жилеттер, кыскасы, бүт бардыгы бар экен. Женский обувтар да бар. Женский обувтар да көргөзө кетейин бул жактан. Женский мынакей. Кроссовкалар на выбор, сапожкалар на выбор, носки, караңыздар. Сумкалар да бар экен бул жерде женский. Ондай чоң сумкалар да бар экен, туугандар. Телефон номерин, адресин жазып коюм видеонун астына сөзсүз түрдө. Ошол номерлерге чалып билип, ушул жерге келе бересиңер, туугандар. Күндүзгү 10дон кечки 10го чейин иштеп атат экен. Караңыздарчы, примерочныйлардагы өтө мыкты деңгээлде кылып ачыптыр. Караңыздар, бүт бар жогу таптаза, жанагындай өзүнчө эле бир супермаркетке киргендей эле сону кылып ушул жерден келип жасанып кетесиздер. Ушундай. Кеттик анда, видеону да ачып аланталы. Бүт бар жогу. Машинанын акыбалын карап койгула. Тоң өлүп калыптыр. Бүгүн деништеген аракет кылып көрөбүз. Жанагы эд булуусу, машинанын эд булуусу. Монтип 235 километр калды деп көргөзүп атат да. Эд булуу куйсам дагычы -20 дейт эшикте. Так, эд булуу куйсам дагы ошентип көргөзүп атат. Эгерде бүгүн 235 километрден көп жүрүп койсом, жолдо калып калышым мүмкүн да. Могу Волоколамскийде мерс караган жер бар экен. Орустар. Ошол жерге алып барып көрөм го. Эгерде оңолуп калса жакшы эми. Бүгүн көрөлүчү дениш деп кандай болот экен. Азыр машинаны мойкага алып барып бир жуудурайын, акыбалын көрдүңөр. Ай, окей. Ушундай суу болуп кеттим эле. Азыр мойкага келсем, суук болуп, мойканын дагы жанагы бүт немелери насостору тоңуп иштебей калыптыр. Машинада жуулбай калды. Азыр сервиске жазсам, Кудай жалгап жооп берип калды, Антон деген. Жакшы бир орус бала бар эле. Ближайшее время келе кал деди. Азыр баралы, чогуу көрсөтөлү, эмне болот, кандай чечилет, запчасть керекпи, керек эмеспи. Же ушул бойдон жүрсө боло береби, көрөбүз азырчы. Ustalarga geldim. Hazır görgözөбүз машинаны. Компьютерларын алып чыксынчы. Если что, керек болсо жазсаңар номерин берем. WhatsApp'tan, Instagram'dan да. Здрасте.
Мына туғандар, монтип диагноз чыгарып атат, мында компьютерлеріне сайыплайды. Машинаңда отырып тұра бер жылырақ деді, азыр өзі даяр болғанда бұл жазат депчи. Ол жерінен біз башқача монтип жазылар шығып қалды. Предоставление услуг ограничено деп қалды ғой. Я полгода назад где-то чиповал машину, это же не влияет же на это? Все влияет, Да? не влияет. Если тоже можно же будет, да, вот старые версии же восстановить. Это вот те, где чиповали, это не к нам. Так, все, туғандар. За 5 минут решили проблему, көрдіңдер бе? Когда мастер знает свое дело дегендейчи. 5 минутта өчіріп, бет бұлының прошивать етіп, восстановить етіп беріп қойды. 2000 еле алды болғаны. Компьютерін қойып түрелен ары бері улап жөнөттү. Зато көңіл тынч. Эште бир нерсе болуп дагы ушинтип кыла турган болсо смело келе бер деди. Ушундай тугандар, кеттик анда азыр эми мойка кылдырып алып эми жүрөк тоок иш кылабыз. Ата кыжылат болуп атмеле, бу качан 230га келип түгөнсө өчүп калат бир жерде дейт. Аны күтпө дейт, вообще күтпө дейт. Жандыбы сразу приезжай к нам дейт. Анысы жан түгөнүп калса даже ишин көбөйүп кетет дейт. Ушундай кеттик анда. Так, машинаны жудырып чыктым тугандар. Вообще страшный кылып сону кылып жууп койду. Машинаны карагылачы, таптаза кылып. 1100га жудурдум, комплекс. Бер жактагы балдар 750га жууйт эле. Ал жердин бүгүн насосу тоңуп бузулуп калыптыр. Ошого бүгүн бияка жудум. Бүт айнектерим бу машка менен арчытып, карагылачы. Суук. Эшикте торговый центрдің içine түштүм. Короче, машинеге жаңы зарядник алдым. Ну, елки. Окелерді қақшата бербей, нормальнырақ. Так. 1200-ге момдай зарядник алдым. Быстрый зарядник, бірөөсі Type-C, бірөөсі обычный. Бірінші бачинді алып келдім. 2000 рубль болды жарым саатқа. Да, bir заказ түштү. Долгий поездок. Почти Жуковский жак экен. Ушу бир барып койсоң, ушу бара бергениче, ушул жак бере бергениче, ошол жакачы. 49 километр 1 саат 14 мүнөткө дейт. Экинчи заказды алып келдим. Заверстетип коюн. Так, давай. 3192 рубль дейт. Азыр машинаны жакшы бир жерге парковкалап алайын тугандар. Анан кийин өткөнкү видеонун комментарий, жакшы комментарий жазып 1200 ушундай лайк болгон экен. Бунусундан да 1200 рубль ойнотобуз. Мен айткам, канчалык лайк көп болсо, ошончо акча ойнотом деп тугандар. Өткөнкү ролик 1200 лайк чогултуптур, значит 1200 рубльди азыр жеңүүчүсүн аныктап сиздерге көргөзөм тугандар. Султан Мамбет Кариев деген никнейми менен, логини менен ушундай биздин көрөрманыбыз комментарий калтан экен. Ассаламу алейкум Нургазы брат дейт. Кудай деген куру калбайт брат. Буйруса 2 миллионго жетебиз. Кара жорго темир табылат. Адам баласы жоготуш кыйын дейт. Так что Нургазы брат, семья менен аман бол, ишиң ийгилик. Видеолоруңду көрүш үчүн бардык нерсени токтотуп анан көрөм. Жакшы видео роликтерди күтөбүз дагы да дейт тугандар. Ушундай 1200 рубльдин эси Султан Мамбет Кариев дейт. Султан Мамбет Кариев 1200. Көрдүңүздөр, өткөнкү ролик 1200 лайк набирайт дейт тугандар. 1200 рубльду буюрса көрүүчүбүзгө которобуз. Буюрса сториске дагы киргизип коем тугандар. Дагы да айта кетем сиздерге.
Мындан да көп лайк чогула турган болсо, мындан да көп акчаларды ойнотобуз. Көп эле серьезный кабыл албай да окшойт чагында. Нургазы жалган айтып атабы, чын айтып атабы депчи турганда. Шереметовго келип калдым. Адам укмуш көп эми. Таксиси да көп. Жөн да көп. Кайнайт го жөн эле адам. Эмне болгон бүгүн? Так, заказ завершить этип коеюн. 44 мүнөттө келдим. 2155 рубль. Конечно, немножко арзаныраак берип койду, но ничего страшного. Чем пустой кече, ушинтип келгенде жакшы. Опана, терминал С дейт. Сразу заказ түшүп атат. Коэффициент менен тем более мощный болду. Чыкпай атып заказ. Сразу алабыз, качабыз да. Корого да киргенибиз жок. Тем более машина азында сразу алып туруп качып кетип калыш керек бияқта. Шереметовдо моундай квартирага келип калдым. Жакшы квартира экен. Так, мындай айдайм, брат. Айда. Чиде. Аман. Өткесин кайда иште. Так, еден разброско батам бейм. Так, завершить 38 мүнөттө келдим. 2390 рубль. Так, ылдый жакка келип эле. Азыр кайсы метро? Короче, Сериветканы. Так, улица Старая Качаловская дейт. Ошол жакка келип калдым, ылдый жаккачы. Келип эле домой койдум эле Реутовко берди. 38 километр 34 мүнөт дейт. Кеттик. Добрый вечер. Здравствуйте. Извините, что долго осталось ждать. Да, нормально. Так, едем Реутов же, да? Да. Советская 37. Я когда первый раз позвонил, а в лифт просто сел и связь вырвалась. Ага. Музыку будете слушать? Ну, хороший музыка играет. Хорошо. Можно чуть громче. Радио вкачивать всегда. Я с тобой погиб. Вот, жарко в машине? Нет, не жарко, просто мне легче, когда окно открыто. Сейчас меня вырвет, просто вы когда толкаетесь в пробке, меня укачивает сзади. Я поэтому всегда с собой вожу пакет. Специально. Я понял. Извините, пожалуйста. Да не, нормально. Какая особенность? Большая пробка еще? Да не, уже вот немножко до моста. Когда едете нормально, а когда вот именно сзади... Начинает, да, вот это нормально. Приехали. Какой подъезд там? Все. Все? Всего доброго. Так, шапку не забудьте. Да, спасибо.
Что-то уронили? Телефон или что-то? Так, 35 минутта келдім Реутовқа. Елки жаман. Өлгі чечіп алды да. Хоть молодец, өзі менен пакет алып алыпты, брат, извиняюсь. Деп, пакетін Құссам да ошыға құсам деп. 1898 рубльге келдім. Елки. 23 километр 29 минутқа заказ беріпті, 1.33 коэффициент менен. Центрде өтө жакшы коэффициент жанып атат. Так, дагы бир жирненький заказ болгондар. 28 минутта 2035 рубль. Ожидание 218 рубль болуп тур. Кеттик, дальше кеттик. Дальше. Через 50 метров. Моңғара сразу Чечеринскийдеги. Сразу заказ шықты ғой, долгая поездок деп. Так. 53 километр 45 минут дейді. Что-то жирненький заказдар болуп атат го. Бечара чоча. Болушунча ичип турго, болушунча. Шатайт этип калыпты го, шатайт этип на ровном месте. Так, 42 минутта келдим буна. 2551 рубль болду. Так. Бияктан чыгып кете аламбы экен? Обратно кетиш керек беле. 2 заказ 3600 сразу домой коюп коеюн азыр. Вот так сделаем. Значит, пора екен уақыт. Ешікте минус 22,5 болып қалды. Айнеке суны чатсаң тоңып қалып отыр, даже не замерзай кач. Бутова келсең, бүт эле жанагындай айылдыктарда 14 минуттап келдим биз заказда 641 рубльгечи. Ал клубка келишти. Шагырап бантовать этип кыртып музыканы коюп алышат. Элкилер. Так, последний заказ. Алып келдим туганда. Последний заказ 16 минутта 1433 рубль болду. Почти 400 километр жүрүп коюпмун бүгүнкүгө. Канчада баштадым, ичте эсимден эле чыгып калды, аз көрөбүз. Бир сыра. Развернитесь. Совершить. Все. 14.170 рубльге иштептим бүгүн. Так, саат
saat 5'te баштаган экен, азыр 4 болуптур. 11 саатта 14.170 рубль туугандар. Плюс-минус где-то 2000 рубльдик топливо кетти. Солярка 2000 рубль. Всё. 2000 рубльга машинаны прошивка кылдырганбыз, жанагы эт болосун. Су алдым 200 рубльга. Дагы эмне болду? 500 рубльга чай içtim. Болду, башка расход жок. Ошондо деле расходтордон сырткары 10.000 рубль таза калыптыр да. 10.000 рубль. Ушундай. Дагы таксиге байланыштуу суроолор болсо, бизнес класска байланыштуу суроолор болсо, блогерчилик боюнча суроолор болсо, Instagram боюнча суроолор болсо тургандар, өзүмдүн ошо 3-4 жылдык тажрыйба менен сиздер менен чогуу бөлүшмөкчүмүн. Андыктан сөз түрдө Instagramга катталгыла. Бул жактан комментарийда жазган суроолоруңузда дагы айта кеткендей эле аралашып көрүнбөй калат экен тургандар. Instagramдан каждый отдельно болгон үчүн ал жерде жооп бере албай кое албайт экенсиң тургандар. Ар ким жазат отдельно аты жөнү көрүнүп турат, бүт баары көрүнөт дегендейчи. Ошондой тургандар. Ошол жака каттала беребиз. Колдон келишинче бүт баардыгыңыздарга поддержка кылып, Кыргызстандан мыкты дагы жаш блогерлер чыгышына кичине болсо дагы салымыбызды кошобуз тургандар. Ушундай тургандар. Эмки видеого чейин сак саламатта болуңуздар. Буйруса астыда жаланганы жакшы, айтканы кеткендей эле сонун өзгөрүштөр, акчалай сыйлыктар, подаркалар күтмөкчү. Акчанын жеңүүчүсүн аныктадык. Буйруса бул видеого да канча лайк, комментарий жазабыз. Эмки видеодо көрсөтүп, анын дагы жеңүүчүсүн аныктайбыз тургандар. Эмки видеодо көрүшкөнчө.